Babanov Kırgızстанга келиш керек. Анткени азыр мен ойлойм, эгерде биздин укук коргоо органдары Бабановдун иш аракеттерине адилеттүү баа берсе, мыйзамдуу баа берсе, саясаттан тышкары баа берсе, Бабановдун аракеттеринде кылмыштын курамы жок экени аныкталат. Бабанов убагында шайлоодон кийин жеке Атамбаевдин өчөшүп алгандыгынан эми аны баарыбыз билебиз. Ал күндүр түндүр эле телевизордон аны жамандап отурчу. Казакстандарга сатылып кетти, анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдобой атат деп. Мен ойлойм, Бабановдун кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болот. Атамбаев менен кошулат деп атат. Ошол маселе. Ал ушак Атамбаевге кошулат деген мен ойлойм бул атайын бир чагымчылык иштөрдүн ушагы. Мен ойлойм, ага кошулбаса керек деп. Мен билбейм ал оюнда эмне бар экенин. Бирок менин жеке мындай анализимде кошулса шайлоочулары туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да, ошондуктан мен ойлойм өмүрөк токтогулович кошулбайт.